Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Биз мурунку чыгарылышта жоголуп кеткен маркумду териштирип, ушул канта жайгашкан моргко келгенбиз. Ошол маркумдун бир тууган эжеси менен биргеликте инисин издегенбиз. Азыркы учурда биз маркумду таптык. Азыркы учурда укук коргоо органдары тарабынан баа берилип, бул жакта териштирүү иштери аткарылып, жана ошондой эле кылмыш иши козголду. Эң башкысы маркум табылды. Азыр иниңизди мусулман катары жаназасын окуп жерге берейин деп турабыз азыркы учурда. Акбөкөн Таштанбеков, Жогорку Кеңештин депутаты, сизге жардам берип, ушул биздин үнүбүз жеткенибизге кубанычтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Ыраазымын. Ошо Акбөкөн Таштанбековичтин демилгеси менен, силердин демилгеңер менен рахмат, силерге чоң рахмат. Ошо ишиңерге ийгилик. Ушундай кыргыздардын ушундай жакшы жумуштарын ачыкка чыгарганга чыгарып жүрө бергиле, ишиңерге ийгилик. Ден соолукта болгула силер. Чоң рахмат. Устаз, Алла разы болсун. Негизи маркумдарга кандай сый-урмат болуш керек? Маркумдарга тирүүлөргө болгондой эле сый-урмат болуш керек. Маркумду мусулман маркум өтүп кеткенден кийин денесини тазалап, жууп, аны абайлап, анан ак кепинге уруп, жаназасын окуп, акырын көтөрүп, мына эл тирүү адамдардын баары көтөрүп келип, ушу жайга таза топуракка, топурактан жараттың, топуракка кайтарасың, топурактан кайра тирилтесиң деген дуасын окуп, жайга берип, мына ошентип жайга берип, анан артынан Куран окуп, Мүлк сүрөсүн окуп, пайгамбарыбыз көрсөткөндөй дуа кылып акыда жакшы үмүт кылып, иншалла, мына ошондой урматсый, артынан Куран окуп жакшылык кылуу. Башка эч кандай эмес жок. Жакшы. Алла разы болсун сизге агай. Менен Алла Таала жайын жанат кылган болсун иншалла. Кандай амал кылганбыз Алла өзү кечирген болсун. Биздин милдет аткардык, мына маркумду жайга жашырдык. Ошол алдагы Алла Тааланын колунда иншалла. Амин. Чоң рахмат.
Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушу менен бүгүнкү биздин 3-чү чыгарылышыбыз маркумду таап, өзүңүздөр көргөндөй биз жерге узатып, кийинки дүйнөгө болгон кадамына бир жакшы салым коштук десем болот. Биз албетте көрүүчүлөр үчүн тастыктоо максатында жыйынтык көргөзүп, мына ушул маркумду жерге берип, ошондой эле буга чейинки болгон ушул жакта моргто иштеген кызматкерлерди кылмыш иши козголуп, буюрса алдыда укук коргоо органдары өздөрүнүн баасын берип, азыркы учурда ушундай иш чыгып атат. Биздин максат маркумду таап, бул Махабат айымга бир жакшы жардам көрсөтүп, жерге мусулманча узатып болчу. Ушу менен биргеликте азыркы учурда биз маркумга Кур'ан окутуп баратабыз. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم ببركة القرآن العظيم يقول من أزل رحمة العالمين يا الله جل وعلا Kur'an-ı Kerim'in sonuna şiddet markum olan Seyyidlerimize baktırıkına başladık. Allah'ım şuna baktırıkın pendelik ettiğin kemçilik günlerine Allah özü geçirgen kılan, jakşamalların, jakşalıklarının kabırında şeref kılan. Allah'ım şuna uğur güven uğuruşunu bir hidayet sahibinöden tazılı ve sevip çıkılıp günüden kaza kılıp kabırlarına nur kılıp kabırlarını yarı kılıp kıyametine peygamberlerin şefaatini nasip kılıp bir daha özünün cemalini görüp nasip olan altında kalan şükür tuğanı, şu mahvedeki sabır doğru iman hidayet verip altından jakşamallarda kılıp altından Kur'an okutup yürüyüşünü Allah kılan nasip kılan. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй маркумду алып барып коюп келип, бул жакта Акбөкөн Дүкеновичтин кол сунуусу менен азыр ушул элдердин ушул маркум үчүн жардам көрсөткөн мырзалар, айымдар болуп, ушул жерде Кур'ан окутулуп дуа кылдык десем болот. Махабат айым, иниңиздин жаткан жери жайлуу болсун. Көрүүчүлөр дагы аябай кабаттуу болду. Ушул 3-чү бөлүк качан чыгат, табылды экен деп табылып, азыркы учурда кылмыш иши козголуп, башында айтып кеткендей. Мындан ары да сизге сабыр тилейбиз. Өзүңүздүн иштериңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Анан буюрса жакшылыктар да көрүшө элеми? Рахмат, ошо силерге да рахмат, ошо депутат Акбөкөн Таштанбековичке рахмат, ошонун демилгеси менен ушунчалык болду, силердин демилгеңер менен. Ошо инем жерге жаназа окуп, мусулманча коюлганына рахмат. Силерге рахмат, ишиңерге ийгилик. Ыйлаңыз апа. Эң башкысы максатыбызга жеттик. Өзүңүз көрдүңүз, жаназасын окудук, батабызды кылып жерге бердик. Ыйлаңыз, баары жакшы болду. Иниңиз аркылуу биз көптөгөн кылмышкерлерди карап, мына мыйзамсыз иштеп аткан инсандарды ушул каза болуп дагы бизге коомчулукка пайдасын тийгизип кетти десем болот да. Иниңиздин артынан көп нерселер ачылды. Эми бул кылмыш иштерди үстүнөн албетте тергөөчүлөр өздөрү баа берип, буюрса кийинки чыгарылыштарда ким жоопко тартылат, ким күнөөлүү болгон, ушул тууралуу дагы сиздерге чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Сиздер менен коштошпойбуз, кийинки эфирден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.